сүлөөсүнүн териси абдан кымбат болот. Мындай ийленип, бардык немеси да чыкпайт, түгү чыкпайт жашына. Илгери буну баягындай жакаларды, сүлөөсүнүн териси аябай баалуу болгондуктан жакаларды анан тебетейлерди тигишкен да, тигип кийишкен. Бул сүлөөсүндүкү. Эми бул болсо карышкырдын териси. Карышкырдын терисин ошол өзүбүз жактан эле баягы мынтип алып, аппак кылып, жумшартып, ыйлеп, анан кийин буну ошол ата-бабаларыбыз мындай кооздук үчүн тебетейлерди, тондорду тигип кийишкен. Өзүңүздөр ыйлайсыздар? Ооба, өзүбүз ыйлайбыз. Сыры бар, бардык адам сыры бар, ыйлай албайт. Мунун сыры бар. Жумшак, жакшы ирети менен ыйлебесе катып калат. Бул көпкө сакталыш үчүн мындай айран сүйкөп, жакшына кылып, анан аябай ыйлеп, жакшына кылбаса, бул катып калат. Мына өз жакшына. Катуу эмес, жумшак болуш үчүн. Мунун сакталышы дагы куба жемеш үчүн дагы буларга. Мунун жумшак болуш үчүн буну биринчиден туз себебиз. Туз сеп туруп, анан кийин катырып, кайра айран бар го, өзүбүздүн эле натуральный айрандан ашаткы кылып туруп, ошол ичине мынал жагына сүйкөйбүз. Сүйкөп, жумшартып туруп, анан бир сыйра жууп ийип туруп, анан ыйлайбыз. Ошондо жумшак болот. Сүлөөсүнүн териси тебетейлерге, жакаларга, пальтолордун жакаларына иштетилген. Бул болсо жаңы төрөлгөн эле улактын териси, тулуп кылып, ушундай көргөзмө кылып тигебиз. Бул жак болсо неме, койдун териси булар. Бул койдун териси. Койдун терисинен эле бул жагын иштеп, мынтип жасап коебуз. Жанагындай стульчиктерге, адамга жагымдуу пайдасы бар. Булар деле ошол немеде. Койдун териси. Койдун терисинен жасалат. Ошол ортолуктарда кол өнөрчүлүк такыр жоголуп эл килемге башка басым кылып кеткендиен ушинтип аялдар уюшуп чыктык дагы. Койдун терилерин да жерге таштабай мынантип кызга бергенге жасадык, өңдөп, неме кылып тыштап сепке беребиз. Мына шырдактарды да ошо септерге жасаушуларды кайра кол өнөрчүлүктү өркүндөттүк. Ушу бизге жогору жактан бир жардам болсо, бизди да колдосо, биз дагы көтөрүлүп, өйдөлөп чыксак бийиктикке деп, ушу 5-6 аял чогулуп ушундай иштерди кылып отурабыз. Чакырбаса дагы жүгүрүп эле келебиз, кароо сынак болду десе элечи биз. Ушинтип иштеп атабыз кыздар. Мен мына постектерди биз колго ийилеп чыгабыз да. Койдун териси бар го. Терисин эле колдорго ийилеп, айран сүйкөп, туздап, болушун жумшартып, анан астыга салып, натуральный жана синтетикага караганда булар өтө пайдалуу да, ушулар салып отурабыз. Булар аябай өмүр шерик. Муну жакшынакай урунса, бул үзүлбөйт, жыртылбайт. Кишиге пайдасы кенен, жылуу, жумшак, бүтү колго энергиясы күчтүү буюмдар мыналардын бардыгы.